Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 8-классы үчүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү тема сөз айкашынын мүнөздүү белгилери жана түрлөрү, атоочтук жана этиштик сөз айкаштары. Демек, урматтуу окуучулар, бүгүн биз сөз айкашы жөнүндө маалымат алат экенбиз. Өзүңөр буга чейин билгендей, сөз айкашы кыргыз тили илиминин синтаксис деген бөлүгүндө каралат. Сүйлөмдүн түрлөрүн, сөз айкаштарынын түзүлүшүн жана алардын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу эрежелерин үйрөтүүчү грамматиканын бир бөлүгү синтаксис деп аталат. Синтаксис сөз айкашы жана сүйлөм деген эки бөлүмдөн турат. Ал эми биз бул сабактарда сөз айкашы деген бөлүмүнө токтолобуз, а сүйлөмгө кийинчерээк токтолобуз. Сүйлөмдүн түрлөрүн дал ушул синтаксис деген бөлүмдө карайбыз. Сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар экендигин силер абдан жакшы билесиңер. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздүн айкашынан түзүлүп, ал түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирүүчү тизмек сөз айкашы деп аталат экен. Карайбыз. Калай кашык дейт, кызыл гүл дейт. Эки сөздөн куралды, калай кашык, кызыл гүл эки сөздөн куралып, дал ушул сөздөрдүн ортосунда өз ара мамилени билдирип атат. Заттын эмнеден жасалгандыгын билдирип атат, анын белгисин билдирип атат, анын сын сыпатын билдирип атат. Көйнөк, кандай көйнөк, шай көйнөк болушу мүмкүн, дагы башка көйнөк, кызыл көйнөк болушу мүмкүн, түсүн билдирип атат. Демек, дал ушул түшүнүктөрдүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирип, өзүнчө бир тизмектешип келген сөздөр сөз айкашы деп аталат экен. Сөз айкашы кантип түзүлөт? Сөз айкаштары багындыруучу негизги сөзгө анын маанисин айкындап туруучу багыныңкы сөздүн кошулуп айтылышы аркылуу түзүлөт экен. Урматтуу окуучулар, бул жердеги багындыруучу жана багыныңкы деген сөзгө абдан жакшы маани бергиле. Мисалы, жаңы китеп дейт. Бул жаңы китеп деген сөз айкашы деп алдык, сөз айкашы экен. Бул эки сөздөн турду, жаңы китеп. Мындагы жаңы деген сөз бул багыныңкы түгөй экен, же болбосо багыныңкы сөз. Ал эми китеп дегени багындыруучу сөз экен. Компонент десек деле болот, багындыруучу түгөйү десек деле болот. Бул жерде негизги сөз, негизги маани китеп жөнүндө баратат. Китеби жаңы китеп болушу мүмкүн, кызыктуу китеп болушу мүмкүн, калың китеп болушу мүмкүн, же болбосо кооз шаар дейт. Кооз дегени багыныңкы, бул шаар дегенге багынат деп түшүнгүлө. Ал эми шаар дегени багындыруучу сөз. Кооз деген сөздү өзүнө багындырат деп түшүнгүлө. Багындыруучу деген дал ушул багындырат деген сөз болот. Ушул деп түшүнүп алсаңар болот. Сөз айкашынын кандай түрлөрү бар? Сөз айкашы атоочтук жана этиштик деп экиге бөлүнөт экен. Урматтуу окуучулар, силер бүгүн татынакай болуп, дептериңерди алып, бүгүнкү теманы жазып, дал ушул маалыматтарды өзүңөргө белгилеп бараткан болушуңар керек. Багындыруучу түгөйү кайсы сөз түркүмүнөн экендигине карай сөз айкашын биз экиге бөлүп алдык. Атоочтук жана этиштик деп. Атоочтук сөз айкаштарында багындыруучу түгөй, айтпадыкпы? Көп учурда эмнеде келет? Акыркы экинчи келет, акыркы келет дейбиз. Мына ушул түгөй компоненти зат, сын, сан, ат аттооштордон болот экен. Мисалы карайбыз. Тартынчаак бала дейт. Бул багындыруучу түгөй келип атат. Карайбыз. Багындыруучу түгөйү
зат атооштон туруп атат. Бала, жайлоонун шибери деген зат атооч, суукка чыдамдуу, багындыруучу түгөйү чыдамдуу, багыныңкы түгөйү суукка деген сөз. Чыдамдуу деген сөз багындыруучу сөзү, багындыруучу компоненти же болбосо сынатууч болду. Барууга оңой, бул дагы сынатууч болду. Ойногондордун экөө, бул жерде багындыруучу түгөйү экөө деген сөз санатууч болду. Окуучулардын баары дейт. Мында багындыруучу түгөйү баары деген сөз ататууч сөз түркүмү болду. Демек, багындыруучу түгөйлөрү дал ушул атооч сөздөрдөн турса, биз атоочтук сөз айкаштары деп атайт экенбиз. Эми экинчи сөз айкашынын түрү этиштик сөз айкашын карайбыз. Этиштик сөз айкаштарынын багындыруучу түгөйү этиш сөз болот экен албетте. Кышты эстөө деген этиш сөз, өйдө кулоо деген этиш сөз, багындыруучу түгөйү, демек этиштик сөз айкашы болуп атат. Экиге бөлүү деген багындыруучу түгөйү, этиштик сөз айкашы болуп атат. Кокоюп туруу деген этиштик сөз түркүмүндө турат. Этиш сөз, кыймыл аракетти билдирип атат. Демек, этиштик сөз айкашы түздүк кийүү жана башка толтура мисалдарды белгилеп кетсек болот. Багындыруучу түгөйү тактооштордон болгон сөз айкаштары да бар экен. Баарынан алдыда, мында багындыруучу түгөйү тактооч болуп атат. Алдыда деген сөз бул тактооч сөз. Демек, багындыруучу түгөйүнө карап биз сөз айкашын бөлөт экенбиз. Атооштук сөз айкашы, этиштик сөз айкашы деп. Тактооштордон бир аз сөз айкаштар бар экен, тактооштордон түзүлгөн. Иштегенге тез деген багындыруучу түгөйү тактооч сөз. Ойдон ылдам. Демек, биз дал ушул этиштик сөз айкашы, атооштук сөз айкашы деп бөлгөндө, дал ушул багындыруучу түгөйүн же болбосо экинчи компонентин акыркы келген сөздү карайт экенбиз дагы, дал ушул жактан бөлүштүрүүгө болот экен. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн бири багындыруучу, экинчиси багыныңкы болот албетте. Багыныңкы сөз мааниси боюнча жана грамматикалык жактан багындыруучу сөзгө көз каранды. Башкача айтканда, ал багындыруучу түгөйдүн маанисин ачып тактайт экен. Дал жогорудагы мисалдардан көрдүк. Мисалы, кызыктуу китеп дагы карайбыз. Тез келүү деген сөз айкаштарын алсак, багыныңкы түгөйлөр кайсылар болду? Албетте, кызыктуу жана тез деген. Булар багыныңкы түгөйлөр болуп атат. Багыныңкы компоненти десек деле болот. Дал ушул түгөйлөр нерсе менен кыймылдын белгисин же болбосо сапатын аныктап, тактап, көрсөтүп атат экен. Сөз да, сөз айкашы да кубулушту, кыймылды жана башканы атайт экен. Бирок сөз айкашы сөзгө караганда кубулушту, кыймылды жана башка жактарды, жана башка сыпаттарды эмне кылат экен? Толугураак, тагыраак атап көрсөтөт экен. Салыштырып көрөбүз. Бала бул сөз, карайбыз. Сөздө дагы атоо касиет бар. Атап атат бала деп. Сөз айкашы деле, окуган бала бул сөз айкашы. Бала деген сөз, сөз айкашы окуган бала деген сөз айкашын түздүк. Дал ушул экөө тең эмнени атап көрсөтүп атат, бирок сөз айкашында сөзгө караганда кубулушту, кыймылды эмне кылат экен? Тагыраак атап көрсөтөт экен. Кайсыл бала
окуган бала деп эмне кылып атат, анын ким экендигин, кандай экендигин бизге тагыраак көрсөтүп атат. Демек сөз менен сөз айкаштын айырмасын дал ушул жерден аңдасаңар болот. Кетүү бул сөз, шаарга кетүү, белгисиз деген сөз, бизге белгисиз. Демек эмне болуп атат? Ушул атала турган нерсе тагыраак көрсөтүлүп аталып атат, Түгөйлөрүнүн байланышуу өзгөчөлүгүнө карай сөз айкашы экиге бөлүнөт экен. Эркин сөз айкашы, туруктуу сөз айкашы. Ага мисалдарды, сүйлөмдөрдү келтиребиз. Биз айылга барабыз. Дал ушул сөз сүйлөмдө биз барабыз, айылга барабыз деген эки сөз айкашы бар. Ал эми 3 сөздөн турат. Биз айылга барабыз. Көрдүңөр, 3 сөздөн 2 сөз айкашынан турду. Демек сүйлөмдүн келип чыгуусу бул сөз. Андан кийин сөз айкашын карадык. Анан эмне болду? Сүйлөм деген жаралды. А ошол сүйлөмдүн ичинен биз өз ара сөз айкаштарына ажыратып алуубуз керек. Демек бул жерде бул сүйлөмдө биз барабыз, айылга барабыз деген эки сөз айкашы бар. Бул эркин сөз айкашы. Эмне үчүн эркин? Эркин деген сөзгө маани бергиле. Мисалы, айылга барабыз дегенде карайлы, ушул сөз айкашын. Айылга барабыз, айылга кетебиз, айылдан барабыз деп не кылсак болот? Өзгөртүп алууга болот. Биз барабыз, же болбосо эртең барабыз, тез барабыз деп дагы өзгөртүүгө болот, Демек эмне? Эркин дегенди дал ушул ар түрдүү кылып өзгөртүүгө, түзүп алууга болот экен. Дал ошондуктан эркин сөз айкашы. Силер муну түрдүү сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу көрсөңөр болот. Ал эми туруктуу сөз айкашы болсо, мисалы, китебиңерде берилген, оозу менен орогоргон иштеп кыйратпайт дейт. Бул албетте синтаксистик талдоого бир аз токтолуп өтөлү. Эмне кылбайт? Кыйратпайт. Иштеп кыйратпайт, Ким? Оозу менен орогоргон. Булардын баары биригип келип бир сүйлөм мүчөсү милдетин аткарды. Тактап айтканда, энин милдетин аткарды. Муну түрдүү кылып өзгөртүүгө болбойт. Ар башка дагы сүйлөм мүчөсү милдетин аткара албайт. Бөлөк-бөлөк кылып талдай албайбыз. Баары чогуу каралат экен. Булар ошондуктан туруктуу сөз айкашы. Алар кепте даяр материал катары колдонулат. Мурда калыптанган, Ал эми бул жерде биз барабыз дегенде биз болуп атат, барабыз деген баяндоочу болуп атат. Демек сөз айкашын бөлүп талдаганга мүмкүнчүлүк бар экен эркин сөз айкашында. Ал эми туруктуу сөз айкашында анта албайт экенбиз. Урматтуу окуучулар, эсиңерде сактап алгыла. Сөз айкашы толук маанилүү сөздөрдөн гана түзүлөт экен. Толук маанилүү сөз менен кызматчы сөздөрдүн тизмеги сөз айкашын түзө албайт экен. Мисал карайбыз. Жакшылык үчүн, үйдү көздөй, китеп менен. Мында жакшылык деген толук маанилүү сөз, үчүн деген кызматчы сөз. Булар сөз айкашы боло албайт экен. Эмне үчүн? Сөз айкашы болуш үчүн сөзсүз эки толук маанилүү сөздүн болушу шарт экен. Муну биз дал ушундай формула менен түшүнүп алсак болот экен. Карайбыз. Толук маанилүү сөз, жакшы деген сөз, дагы ага кошулуп эки сөздөн турбадыбы? Дагы толук маанилүү сөз, окуучу деген сөздү карайбыз. Натыйжасында жакшы окуучу деген сөз айкашы пайда болду. Ал эми бул жерде болсо жакшылык үчүн, үйдү көздөй. Мында
толук маанилүү сөз үйдү деген сөз болсо деле көздөй деген кызматчы сөз болуп сөз айкашын түзө албай калды. Эгерде сөз айкашын түзүү керек болсо бизге үйдү көздөй баруу деген этиштик сөзүн кошсок, демек биз сөз айкашын түзгөн болот экенбиз. Эми китебиңерден 69-көнүгүнү карагыла. Схема боюнча сөз айкашын түзгүлө дейт. Багындыруучу жана багыныңкы түгөйлөр эмнени белгиледи дейт. Зататоч, сынаточ, зататоч. Демек, мында дал ушул схемалар боюнча бул жерге зататоч сөздү, андан кийин багыныңкы түгөйүндагы зататоч сөздү коюп, андагы түгөйлөр эмнени белгиледи. Биз жаңы айтпадыкпы? Заттын белгисин, эмнеден жасалгандыгын дал ушул өзгөчөлүктөрү боюнча белгилеп, татынакай кылып иштейбиз. Андан кийинки тапшырма болсо 76-көнүгү. Төмөндөгү берилген грамматикалык маанинин ар бирине 2ден мисал жазгыла дейт. Багындыруучу жана багыныңкы түгөйүн аныктап, сөз айкаштарынын схемасын түзгүлө да үлгүдөгүдөй тартипте талдоо жүргүзгүлө дейт. Мисалы, зат анын сапаты, кыймыл-аракет анын элеси, зат анын саны, кыймыл-аракет анын сапаты. Дал ушундай. Демек, биз эмне кылышыбыз керек экен? Бул жерге керектүү сөздөрдү кошуп, сөз айкашын жаратуубуз шарт экен. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деген ойдо турамын. Эгерде суроолор жаралса, албетте жеке кайрылсаңар болот. Кийинки сабакта кездешкенче саламатта калгыла.